Бүгүн 6-июнда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев чек арадагы жаңжал учурунда жол кырсыгына кабылган Жулдибаева Шойира Тухтаевна менен жолугушту. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Белгилей кетсек, 2022-жылдын сентябрь айында Кыргыз-Тажик чек арасында болгон куралдуу кагылыш учурунда Шойира Жулдибаева үй бүлөсү менен жол кырсыгына кабылышкан. Унаада жалпы 24 адам болгон. Алардын 12си алган жаракаттан улам каза болгон. Анын ичинде Жулдибаеванын жолдошу Абдыганы Мамиров, уулу Абдырашидов Максатбек жана кызы Сумай Абдырашитова да болгон. Ал эми өзү 3 кызы менен алган жаракатынан улам майып болуп калышкан. Учурда кыздар менен Бишкек шаарында дарыланып жатат. Дарыгерлердин сунушу менен Жулдибаева жана анын кыздары Бишкектен дарылануусу зарыл. Ал эми балдар психикалык жактан жабыркап, Баткен облусуна үйлөрүнө кайтып баргылары келбейт деп айтылат маалыматта. Жолугушууда Камчыбек Ташиев Бишкек шаарынан жеке турак жай алууга көмөк көрсөтүүгө убада берип, ошондой эле дарыланууга материалдык жардам көрсөттү. Каракол аэропортун куруп жаткан жумушчуларды металл конструкциясы басып калып 2 киши каза болду. Бул тууралуу кабар агенттигине Ысык көл облустук милициясынан билдиришкенин агенттик жазды. Маалыматка ылайык, бүгүн мурун 5-июнда болжол менен саат 17:30 чамасында конструкция 3 жумушчуну басып калган. Алардын бири 1978-жылы туулган АРК аттуу жаран жеринде алган жаракатынан улам мерт кеткен. Ооруканага 1970-жылы туулган жана 1981-жылы туулган жарандар жеткирилген. Жабыркагандардын бири 42 жаштагы БА реанимацияда каза болгон. Аталган факты маалыматтардын бирдиктүү журналына катталып, тергөөгө чейинки иликтөө иштери башталды. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Дамира Ниязалиеваны жоопкерчиликке тартууга макулдугун берди. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясынан билдиришти. Милициянын маалыматына ылайык, учурда шайлоочулардын добушун сатып алуу фактысы боюнча козголгон кылмыш иши уланып, тергөөнүн толуктугун камсыздоого багытталган комплекстүү тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Тергөөнүн жыйынтыгы менен иш боюнча айыпталуучуларга тиешелүү юридикалык баа берилет. Белгилей кетсек, Бишкек шаардык милициясынын тергөө кызматынын номер 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Дамира Ниязалиеваны кылмыш жоопкерчилигине тартуу жөнүндө БШКга келтирген өтүнүчү каралып, канааттандырылган. Белгилүү болгондой, БШК шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган. Кыргызстанда 3 айдын ичинде 1200ге жакын мас айдоочу айдоочулук күбөлөгүнөн ажыратылды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, үстүбүздөгү жылдын 8 мартынан тартып мас абалында унаа башкаргандардын жоопкерчилиги күчөтүлүп, мас айдоочуларга 17,5 миң сом айып салуунун ордуна 1 жылга унаа башкаруу укугунан ажыратуу беренеси киргизилген. Жаңы эрежелер күчүнө киргенден тартып 8 марттан 31 майга чейин өлкө аймагында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери тарабынан 1770 мас айдоочу аныкталып, анын ичинен 1200ге жакыны соттун чечими менен унаа башкаруу укугунан ажыраган. Калгандары соттун кароосунда. Андан сырткары 100 айдоочу 3 суткага соттун чечими менен камалган. Эскерте кетсек, айрым беренелерге айыппулдардын жогорулатылгандыгынын себебинен жол эрежелеринин бузуунун бардык түрлөрү төмөндөп, анын ичинен мас абалында унаа башкаргандардын саны 46% азайган. Мамлекеттик салык кызматы 2023-жылдын январь-май айларында 94 миллиард 816,6 миллион сом салык жана камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултту. Ведомствонун маалыматына караганда, белгиленген план 1,6 миллиард сомго ашыгы менен аткарылды. 2022-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 15,3 миллиард сомго көп жыйналган. Анын ичинде 69 миллиард 761,7 миллион сом салык жана төлөмдөр жыйналды. План 594,2 миллион сомго ашыгы менен аткарылды. 2022-жылдын 5 айына салыштырмалуу 8,9 миллиард сомго көп чогултулду. Камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча чогултулган сумма 25 миллиард 54,9 миллион сомду түзүп, план 1,1 миллиард сомго ашыгы менен аткарылды. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 6,4 миллиард сомго көп. Пландык көрсөткүчтөрдүн ашыкча аткарылышына таасир этүүчү оң факторлордун бири салыктык башкарууну жакшыртуу. Экономиканын бардык тармактарын талдоо жана мониторинг жүргүзүү боюнча аткарылып жаткан иштер бизнести көмүскөдөн чыгаруу болду. Мындан тышкары салык жолжоолорун санариптештирүү компоненттерин, контролдук кассалык машина, электрондук товардык транспорттук поштомо кагаз, электрондук эсеп фактура жана башкаларды киргизүү өз натыйжаларын берди. Ураанын Манас республикалык кароо сынагынын жыйынтыгы чыгарылды. Бул тууралуу Манас театрынан билдиришти. Маалыматка ылайык, аталган долбоор 1-майда башталып, 15 күн аралыгында өлкө боюнча 160 миң окуучу катышты. Иш-чаранын максаты улуттук баалуулуктарды сактоо, патриоттуулукка тарбиялоо,
манас эпосын жайылтуу жана президенттин инсандын руханий адептик өнүгүүсүнө жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу болуп саналат. Сынактын жыйынтыгында баш байге Кадамжай районуна айгарылса, биринчи орун Бишкек шаарынын Ленин районуна берилди. Ал эми экинчи орунга Ак Суу жана Тогуз Тороо райондору, үчүнчү орунга Ноокен, Алай, Нарын райондору татыды. Мындан тышкары Атайын сыйлык менен Лейлек, Сокулук району жана Талас шаары сыйланды. Театрдан белгилешкендей жеңүүчүлөрдү сыйлоо аземи 15 июнда Кыргыз улуттук тарых музейинде өткөрүлмөкчү. Белгилей кетсек, ураанын Манас кароосуна жыл сайын салт катары уланат. Ноокат районунун Кыргыз Ата айыл аймагынын тургуну Тойгон Анарбаев 2 уй 2 торпогун Кара Таш айыл өкмөтүнүн жайлоосуна айдаган. Жыл сайын ушул жайлоого барган Анарбаев бул ирет 4 түлүктүү кара малын таппай калып милицияга кайрылган. 2 уй 2 торпогумду өзүм Кыргыз Ата айылынан Кара Таш айыл өкмөтүнүн жайлоосуна айдаганмын. Бул биздин малдар илгертен бери ошол жайытта жүрүп келген. Ошол жерден 27 апрелде айдаганбыз. Bir 10 gün arasında tapmay kaldık. Ошонун bir 10 gün издеп, анан милицияга кайрылдык. Талгат Арзыбек уулу да өзүнүн тааныш туугандары менен 20 баш малын жоготушкан. Алар 1 ай бою малдарын издешкен. Айласы кеткенде шериктери менен кошо милицияга кайрылышты. Кара Таш айыл өкмөтүнүн жайлоосуна айдаганбыз. Лаган булак деген жерге. Ошол жактан кичинебизден бери бош айдап карап турчу элек. Быйыл ошентип 20 баш малды жоготуп койдук. Мен өзүмдүкү 2 баш. Дагы шериктерибиздики бар. 1 ай издеп таппай, анан Ровудуга барып кайрылдык. Ноокат районунун Кыргыз Ата айыл аймагынын 8 тургуну Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнө аңыз менен кайрылышкан. Анда алар ушул жылдын апрель айында жалпы 22 баш малдарын жайытка айдашып, ошол бойдон таппай калышкандыгын билдиришкен. Аталган арыздар Ноокат райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 205 беренесинин 2 бөлүгүндө көрсөтүлгөн ордо кылмыштын белгилери менен кылмыш иши козголгон. Ноокат районунун Кара Таш айылынын тургундары жайлоого Лаган булак деген жайлоо бар. Биздин мына Карагой эс алуу жайынан жогору чыгып кеткенде. Ошол жерден жалпысынан 11 атуулдун малдары жоголгон. Жайлоого издеп чыгып таппай калышкан. Бизге арыз менен кайрылышып, биз ыкчам иликтөө иштеринин жүрүшүндө ошол шектүүлөргө чыгып текшергенбиз. Ошондо шектүү катары ошол эле Кара Таш айылынын тургуну 90-жылкы бала шектүү катары аныкталып кармалган. Элдерге азыркы учурда 5 баш мал кайтарылып берди, 20%. Калганы боюнча кайтаруу боюнча иштер жүрүп атат. Бизде негизинен ушу элдер бизде баягы өзүнүн мүлкүнө кайдыгер карашат. Себеби жайлоодо негизинен ошол жоготушуп бизге 10 күн, 15 күн аралыкта себеби өздөрүн карашпайт малдарын чыгып, ошо өздөрүнүн мүлктөрүнө кайдыгер карагандан ушундай факттар бизде көп катталып атат. Жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын негизинде шектүү катары ушул эле райондун 33 жаштагы жараны кармалып, убактылуучу кармоочу жайга киргизилди. Элге эмне боюнча келдиңиз? Уурулук боюнча. Эмне уурулук боюнча? Подробно айтып бериң ошону. Мал уурулук боюнча. Так, каерден кандай болгон? Кайсы күндөрү, жагдайлар боюнча? Өзүбүздүн эле үстүбүздөн жайыттан айдап сатып бергенмин. Кайсы жайыт? Жайыт, жайлоону айт. Лаган булак. Лаган булактан. Жалпысы канча баш мал уурдагансың? 22 баш. Так, канча күн аралыкта болду бул уурулук? Кайсы айда, кайсы убакта, кайсы жылы? 2023-жылдын апрель айынын аягында. Кайсы күнгө чейин аралык? Канча күндө уурдадың 22 баш малды? Бир жумада. Бир жума аралыкта. Ооба. Эмне кылдыңыз ал малды? Уурдалган малдарды? Кумар ойноп карыз болуп калган элем, ошону жабыш максатында. Саттыңызбы же кумар ойногон жерге алып бердиңизби, кандай болду? Сатып акчасын ошол жака бердим. Каерде саттыңыз? Айылдан анан базарга. Мал базарга апарып. Мал базарга алып барып. Буга чейин мурда соттолгонсузбу? Жок, соттолгон эмесмин. Биринчи жолу. Биринчи жолу. Кылмыш жоопкерчилигине тартылган эмессиз. Жок, тартылган эмесмин. Шериктериңиз, бөлөрүңүз боюнча айтып бериңчи. Шериктерим жок. Сиз кантип барып калдыңыз жайлоого? Ошону түшүндүрүп берсеңиз, ал малдарды кантип айдап түштүңүз? Себеби жолду билесизби же жайытты билесизби? Же өзүңүз ошол жакта жүрүп чоңойгонсузбу? Мен ошол жерде жүрүп чоңойгом. Малчы болуп иштейсиз. Мал базарда мал алып сатат элем. Жайлоодо дагы мал багасызбы? Башта бакканмын. Ошол малды жакшы билесиз. Кайсы малдар каерде жүрөт экендигин. Ошол себептен жайлоого баргансыз да, себеби жат адам барбайт ал жерге, туурабы? Ооба. Айтып берсеңиз ошону кыскача.
Ошол кичинемден ошо жайлоодо чоңойгонмун. Кылган ишимден өкүнүп атам, башка кайта албайм мындай. Шектүү уурдалган малдарды Ноокат районундагы мал базарда жана өзү жашаган үйдөн мал алып сатып иштеген атууларды чакырып саткандыгы аныкталды. Тергөөнүн жүрүшүндө 5 баш мал ээлерине кайтарылды. Учурда мал уурулукка тиешеси бар башка атуулдарды аныктоо боюнча ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүп жатат. Ноокат районунда быйылкы жылы жалпы 32 баш мал уурдалган, анын 22синин бети ачылган. 8 боюнча иш тергөө амалдары жүрүүдө. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. Өлкөлөрдүн шаарлар аралык боордоштугун ишке ашырып келген Түрк дүйнөсү муниципалитеттер биримдигинин демилгеси менен Кыргызстандын Түп району жана Түркиянын Ризе шаарынын ортосунда бир туугандык кызматташтык түзүлөт. Бул туурасында Хусейин Карасаевдин эстелигин ачууга келген Түрк дүйнөсү муниципалитеттер биримдигинин баш катчысы Фахри Солак билдирди. Анткени Түркия менен Кыргызстандын президенттеринин жылуу мамилелеринен улам алардын туулган жерлери тандалган. Bu iki prezidentin muamelesinin cılılığına, dostluğuna baylanıştı. İki prezidentin şaharlarını biz Bordoş Kılalı dedik. Tüpmenen Rize Bordoş şahar oldu. Bu yakın arada onlar birbiriyle tanışıp protokol kol koyu seremoniyası bolot buyursa. Kim bilir belki prezidentler birbirinin yerinde ziyaret kılışı мүмкүн. Достук жана тилектештиктин алкагында иш алып барган Түрк дүйнөсү муниципалитеттер биримдиги мүчө болгон өлкөлөрдүн шаар райондору менен экономикалык, социалдык тармактарда кызматташтыкты өнүктүрүү, тарыхый жана маданий мурастарды сактоо, шаарларды башкаруунун көйгөйлөрүн жана аларды биргелешип чечүү жолдорун издөө менен практикалык иштерди жүргүзүп келет. Бул биримдик 2003 жылы Истанбул шаарында түзүлгөн. Учурда ага дүйнөнүн 30 мамлекетинен 1200дөн ашык муниципалитеттер мүчө. Алардын бири Кыргызстан. Буга чейин өлкө аймактарында bir катар долбоорлор ишке ашкан. Türkiye'de Kırgızistan'ın egemenliğinin 30. yılına karata Atayın kitaplar çıkarıldı Kırgızistan turasında. Cana Talas Soğuşu turasında Kırgız dilinde, Türk dilinde, cana başka dillerde bir sempozyumdun doklatları kitap olup çıkarıldı. Bunların başında bir nemene Atayın Aytiş gerek Kırgızistan'ın Manas destanının Türkçe Tolugumenen kotoruluşunun cana bu organizasyaya kotorup Türkiye'de basıp çıkardı. 3 tom olup çıktı. Жакында эле Каракол шаарында улуу окумуштуу Хусейин Карасаевдин музейи Түрк дүйнөсү муниципалитеттер биримдиги тарабынан реконструкцияланып, жаңыланып ачылды. Музейдин имаратынын ичи сырты толук оңдоп түздөө иштеринен өткөн. Анын тегерегиндеги парк да жашылдандырылып, эстелиги оңдолду. Ачылыш салтанатка алыскы Түркиядан келген атайын делегация, Түрк муниципалитеттер биримдигинин баш катчысы Коня, Гебзе, Учисар шаарларынын мэрлери келишип, кызматташтыктын кызуу маанайын жаратышты. Değerli Karakol Belediye Başkanımız, meslektaşımız, Урматтуу Каракол шаарынын мэри, кесиптешибиз, урматтуу маданият дүйнөсүнүн өкүлдөрү, Түрк дүйнөсү муниципалитеттер биримдигинин баш катчысы жана бардык катышуучулар. Бул жерде биз эмне үчүн барбыз деп сураганыбызда, биз ата журтубуздабыз. Бул жакта өзүбүздү үйүбүздөгүдөй сезип жатабыз. Ошончо көп иштин ичинде бизде узун бир убакыт шайлоо атмосферасы болду. Шайлоо бүтүп бүтпөй дароо бул жакка келдик. Мен Түркиядагы бүтүндөй 85 миллион адамдын, 85 миллион бир туугандарыңыздардын сиздерге саламын алып келдим. Алардын сиздерге саламы бар. Türkiye'dagi şaharlar başkarmalığı bir neçe şahardın merleri şu Karasayev'tin Türk dünyasındaki ordunu bağlap, Türk dünyasında özgöçe insan ekenin bağlap, şu kayradan toluğu menen remont kılıp beriptir, içetişinin barın Aykel'de remont kılıp beriptir. Bu üçün biz Türk bordoşlarımızla öte razıçılığımızı bildiririz. Karasayev özü Türklerdi abdan jakşı görçü. Akırkı gerezde oşu olgon. Orta Azya Türkleri menen Anadolu Türkleri birikkile taştın oyulunda ынтымакта болгула деп. Hazır prezidentler özüne Türkiye mamleketler uyumun, Türk dilli mamleketler uyumun tüzüp atpayбы? Mına oşol Demirge oşol Hüseyin Atanın gerezi bolчудан мындайча айтканда, Түрк дүйнөсү муниципалитеттер биримдигинин алдыдагы пландарында Бишкектеги Ататүрк паркын кайра оңдоо, Ысык көлдөгү Барскоон айылында Махмуд Кашкаринин эстелигин тургузуу бар. Мындан тышкары улуу акын Жалаладдин Руми Мевлананын ЮНЕСКОда 750 жылдыгы жарыялангандыгына байланыштуу Кыргызстанда чоң бир иш-чара өткөрүлөт. Ошондой эле Бишкек менен Коня шаарларынын ортосунда боордоштукту ишке ашыруу турат.
Клара Кудайбергенова, Бишкек, Кыргызстан.